Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы 78 миңдей кыргыз жараны укуктук макамын мыйзамдаштырууга тийиш. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Алмазбек Байбосов Орусиядагы 78 миң кыргызстандык жаран өзүнүн укуктук макамын мыйзамдаштырууга тийиштигин айтты. Бул тууралуу Байбосов биринчи радиого курган маегинде билдирди. Анын сөзүнө караганда ушул тапта Орусиянын миграциялык каттоосунда 379 миң кыргызстандык жаран турат. Алардын ичинен 85 миңдейи бул өлкөдө мыйзамсыз жүрөт деп катталган. Тышкы иштер министрлиги жарандарыбыздын укуктук макамын мыйзамдаштыруу максатында чоң маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Жыйынтыгында Орусия аймагында мыйзамсыз жүргөн мекендештерибиздин саны 78 миңге азайды. Бир канча мигранттарыбыз Орусиядан чыгып кетти, деди Байбосов. Дипломаттын маалымдашы боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Орусия менен Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү катары кыргыз мигранттарына жеңилдиктерди кароо маселеси сүйлөшүлүүдө. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандан барган мигранттардын укуктук макамын мыйзамдаштыруу мөөнөтүн узартууну Орусиянын расмийлери менен талкуулап жатканы буга чейин да кабарлаган. Орусиянын президенти Владимир Путиндин 2024 жылдын 30 декабрындагы жарлыгына ылайык ал жакта мыйзамсыз жүргөн мигранттар 30 апрелге чейин өзүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга тийиш. 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режим кирген, ага ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Ички иштер органдары, соттор менен бирге чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул мыйзам Орусиядагы кыргыз жарандарына да тиешелүү экенин эскертип, бул өлкөдө жүргөн мекендештерди тиешелүү органдарга тез арада кайрылууга жана укуктук абалын мыйзамдаштырууга чакырган. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү 1 мартка карата Орусиядагы тобокел тизмеге 83 миң кыргызстандык жаран киргизилгенин азаттыкка билдирген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2025 жылдын январына карата 608 миң 88 кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 376 миң 907 адам Орусияда миграциялык каттоого алынган. Буга чейин Кыргызстандын жарандары Орусиянын чек арасынан кире албай артка кайтарылган учурлар болгон. 2024 жылы Москвада Крокус-Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка чектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталып, кармалган. Булак Азаттык. Бишкекте чет элдик жаранга кол салган кыздарга майда бей баштык беренеси боюнча протокол түзүлдү. Документке ылайык алар же 5500 сом айып төлөйт, же 3-5 суткага камалат. Сабалган чет элдик жаранда айыпка жыгылган. Ал Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн үчүн 5500 сом төлөйт. Милиция протокол бардыгына жазылганын кабарлады. Сүрөткө окуянын бир катышуучусу тартылбай калган. Кадам Москва дүкөнү биринчи байгеге 100 миң рубль койду. Ал эми экинчи байгеге iPhone 15 үлгүсүндө телефон, ошондой эле смарт наборлор, планшеттер 5 миң рубльден сертификаттар дагы бар. Бунун шарттары бул жерден 5 миң рубльге соода кыласыз. Аты жөнүңүздү, телефонуңуздун номериңизди ушундай кутучага калтырып кетесиз. Бул буюрса Кадам Москва дүкөнү Instagram баракчасынан 30 апрель күнү жыйынтыгын болосуздар. Болгондо сиздер 5 миң рубльге соода кылып, балким сиз 100 миң рубльдин ээси болуп каласыз. Же болсо iPhone 15 же планшет, ноутбук, смарт набор, ошондой эле 5 миң сертификаттын ээси болуп калышыңыз ыктымал. Бул лотерея эмес, болгондо сиздер соода кыласыздар. Кадам Москва дүкөнүнө кийим кылганча продукттардагы Алма дүкөнү бар. Бул жерде 400дөн ашык кыргыз продуктларын тапсаңыздар болот. Жазгы жаңылык ушундайлар жусай деп коет. Кайсыл жерде эмне деп айтылат? Комментарийге жаза кетиңиздер. Ошондой эле өткөндө чырышта тартканмын. Көп областтарда башкача да аталат экен, жазып кетишти. Буюрса бу жерден чырышта тапсаңыздар болот. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, Учкунбек YouTube каналы катталуучулары. Биз метро Бауманскиде Кадам Москва дүкөнүнө келип калдык. Видеонун аягына чейин болуңуздар. Төмөндө башында айтып өткөндөй эле, бул жерде дагы 100 миң рубль чоң байге коюлган. Ошондой эле iPhone, смартфон, наборлор, ноутбук, планшеттер 5 миң рубльден белектер коюлду. Башында айтып өткөндөй эле, мен сиздерге кийимдерге тааныштырып өтөйүн. Бул жерде 500 рубльден ушундай болгон жемпирлер тапсаңыздар болот экен. 900 рубльден ушундай рубашкалар тапсаңыздар болот экен. Бул өзүнчө этно футболкалар, буларга акчалар жок, кепкалар. Ошондой эле бул жерде 990 рубльден бут кийимдерди ушул эки иратты алсаңыздар болот.
Ал эми 44-45 размердеги бут кийимдер 50% арзандатуулар жүрүп жатат. Бул жерде оригинал Zara'нын шымдары, оригинал акчасына жараша классика сүйүүчүлөр үчүн мындай обманкадагы кийимдер бар. Классика дүйнөсү ушул жакта бүт тапсаңыздар болот. Той мареке жакшылыктарга классика кийим издеп аткан мекендештерине группа контакттарына жиберип коюңуздар. Ошондой эле Кадам Москва дүкөнүндө өтө сонун акция кийимдер жүрүп жатат. Сиздерге толук маалымат бергенге аракет кылайлы. Видеону канча биз менен болуңуздар. Ушул турган шымдар классика, ошондой эле спортивный шымдар болгону 900 рубльден болуп жатат. 900 рубльден эч кандай эч жерден таппайсыздар. Ар кандай размерлери, цветтери бар. Бул жерде мына бир эле джинс эмес, мына полуклассика шымдарды, спортивный шымдарды дагы тапсаңыздар болот экен. Кыргыз этно футболкалары. Көпчүлүк издешет да, патриотический ар кандай түрлөрдө бар. Ар кандай жазуулары, ар кандай цветте, мына көрүп турасыздар. Өзүнүн этно футболкалар. Өтө сонун. Биздин брендтерди да балаңыздар, кийип жүрүңүздөр. Биздин брендти да таанытайлы дүйнө жүзүнө. Футболканын өзүнүн бренд футболкалар. Ошол спортивкалар, мынакей лининг анталар дагы бар экен. Келме. Буларга азыр 50% арзандатып жүрүп жатабы? Буюрса ошол азыр баларына 50% арзандатып жүрүп жатат. Бул жакта да көрсөңүз акциялар азыр бүт эле кийимдер. Булар мына 3000 убагында 3200дөн сатылган жемпирлер булар. Турецкилер. Азыр 1490 рубльден болуп жатат экен. Ушулар еще мыналар дагы. Мыналар дагы. Мыналар дагы экен. Ушулар баардыгы азыр скидка менен 1490 рубльдан болот. Өтө сонун. Буну скидка менен алып койбостон биздин заодно лотереядан катышып болор да. Силер берген акция менен кийимде каласыздар, лотереяда катышасыздар. Кийим алганча эле балким сиз айфондун же 100 000 рубльдин ээси дагы болуп калышыңыз ыктымал. Дагы бир нерсени айтып коеюн, биз бул жактан 15 000ге соода кылган адамга 3 эмес 4 билет берип атабыз. Ошондой дагы барбы? 4 билет. Сонда возможность кичине көрүп болот да. Булар дагы 1490 рубль. 15 000ге соода кылсаңыздар, сиздерге ошондо 3 эмес 4 билет берет. 4 билет берет экен. 4 билеттен балким сөзсүз чыгаттыр бир белек. Ошондой эле ушундай асты үстү менен спортивкалар, асты үстү двойкалар. Двойкалар, ар кандай цветтери, размерлери бар экен. Футболканын түрлөрү көп. Ошол кылгандар. Футболканын түрлөрү. Мына БМВ сүйүүчүлөр экен да булар. БМВ сүйүүчүлөр экен. Ошол розыгрыш жөнүндө бир аз айтып коелу. Розыгрыш боюнча сиздерге дагы кайталап өтөлү. Сиздер бул жерге келесиздер дагы 5000ден жогору соода кыласыздар, аты жөнүңүздөрдү жазып ушул кытчага таштап кетесиздер. Телефон номерин. Бунун жыйынтыгы буюрса 30 апрель Instagram баракчадан ойнотулат. Баш байге 100 000 рубль, баш этеги 20дан ашык белектер коюлган. Биринчи орунга 100 000 рубль, ошондой эле экинчи орунга iPhone 15 үлгүсүндөгү телефон, ноутбук, смартфондор коюлган, смарт наборлор, планшеттер, 5 000 рубльден сертификаттар коюлган. Балким сиз соода кылып эле ошонун ээси болуп калышыңыз ыктымал. Андыктан группа контакттарын бөлүшүңүздөр. Аз мен сиздерге кыскача бир кыргыз продукталар боюнча да тааныштырып өтөйүн. Адам туугандар, бир нерсени айтып кетели. Бул жерден калоочулар болсо, бизде розыгрышты чогуу өткөрүүгө да чакырабыз. Келип, бул жагы бизде прозрачный болот да. Кел албагандар үчүн прямой эфирде, келгендер үчүн чогуу келсе, ошол өзүбүз кишилерди тарттырып чогуу тандайбыз. Победителерди. Ошо ар дайымкы Кадам Москва дүкөнүнө эгерде ошо 30 апрель убактыңыздар болсо, Кадам Москва дүкөнүнө келесиздер. Өзүңүздөр ошол жерде оюндун кандай жүрүп катканын көрсөңүздөр да болот экен. Анан өзүңүздөр лотерея алып номерлерди айтсаңыздар дагы мүмкүнчүлүктөр түзүп берет экен. Алма дүкөнүндө эле ошо Кадам Москва кийим дүкөнү жанында эле жайгашкан. Бул жерде эттерди, куйруктарды, ошондой эле чайларды, макарондорду, наваттарды, кыска салаттарды, вареньяларды баардыгын тапсаңыздар болот. Бул жерде мына өзүнүн суусундуктар, жарма, бозо, сүмөлөктөр, куруттар, мына кыргыз суусундуктарынын баардыктары бар. Тан, шоро, баардык түрлөрү бар. Ошондой эле сиздерге белгилей кетели, каймак, сармай, айран издеген болсоңуздар, чөөгө мына ушул жерден тойбоз колбасалар, сосискалар, тойбоздун түрлөрү бар негизи. Анан өзүнүн адал болгон пельмендер, лагман камырлары, тесталар, чучуктар, өзүнүн өзгөн күрүчтөр, баткен күрүчтөрү бар бул жерде.
горохтор, мына кыскасы айтып өткөндөй эле 400дөн ашык бул жерден кыргыз продуктларын тапсаңыздар болот. Ана китеп сүйүүчүлөр үчүн китептин дагы түрлөрү бар, калпактар, көп нерсени бул жерден тапсаңыздар болот. Аны баштап эле кетели. 1000 рубльден жогору соода кылсаңыздар, метрого чейин жеткирип берүү акысыз. Номерлерини бияка коюп койгула, ушул номерлерге Ооба. байланысына. Алма дүкөнү деп мен номерлерин коюп коем. Эгерде доставкага боюнча сурасаңыздар, ал эми Кадам Москвада кийим боюнча дагы мен Кадам Москва деп коюп коем, ошондой эле Алма дүкөнү деп коюп коем. Ошол жака буйрутма берип, заказ берсеңиздер болот. Урматтуу мекендештер, метро Бауманский бир эле выходна көрдүңүздөр. Бир эле выходтан келесиздер да светофордон бияка өтөсүздөр дагы. Бул жакты көздөй басасыздар. Ондон оңго чейин демалышсыз иштейт. Кадам Москва дүкөнүндө дагы, Алма дүкөнүндө дагы ушундай келесиздер. Бир эле остановка бар. Чыгып эле остановкага ориентир аласыздар.